Бұл дүйнөдө бір туғаныңыз, же жақын бір досыңыз, же қошудаңыз, қарызыңыз бар болса, же кредитке ақша алған болсаңыз, ошол қарызыңызды жаап қойса, қанша жолу рахмат айтабыз, туурабы? Ошол инсанды көргөндө қанша сүйүнөбүз. Bir жұмыс шығып қалса, дарау жардам бергенге даярбыз, уақыт бөлгенге даярбыз. Бирок пайгамбарыбыз сиз менен биздин bir карызыбызды төлөп койгон жок да. Пайгамбарыбыз сиз менен бизге ушул түбөлүктүү жашообузду абад кылып, түбөлүктүү жашообуз үчүн мээнет кылды. Түбөлүктүү жашоодо бактылуу болсоңор экен деп. Ошон үчүн сүйүктүү пайгамбарыбыз тарыхты окуп көрсөңүз, кыпындай малындагын, кыпындай убактысындагын, жанындагын рахат жашоосун, таттуу уйкусун, эч бир нерсесин аябаптыр туугандар. Баарын сиз менен биз үчүн, үммөт үчүн курбандыкка чалыптыр. Мен даамдуу тамак жебесем жебейинчи, Рум, Ирандын падышаларына окшоп, чоң-чоң касырларда жашабасам жашабайынчы, кымбат балуу, жибектен болгон кийимдерди кийбейинчи, бирок анын каршысында үммөтүм бактылуу болсо экен деп өмүр бою ошентип өтүп кетти туугандар. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнкүсүн тахажжуд намазына турганда ушунчалык үммөтү үчүн ыйлап дуа кылат эле дейт, жай намаз суу болуп кетет эле дейт. Эми ошондой пайгамбар үчүн, ушундай сүйүктүү пайгамбарыбыз үчүн, биз үчүн баарын курбандыкка чалган пайгамбарыбыз үчүн bir көз жаш төктүкпү тууганым? Башыбызды саждага коюп, эй Расулаллах, эй Алланын элчиси, сен мен үчүн өзүңдүн бүткүл өмүрүңдү, жашооңду, малы жаныңды баарын курбандыкка чалыпсың. Бирок мен сен үчүн bir сүннөтүңдү туура так аткара албай жатамын. Эй Алланын элчиси деп bir кайгырып, пайгамбарыбыздын мээнетин, пайгамбарыбыздын сиз менен бизге болгон дуасын эңсеп, bir жолу жай намазда көз жашыбызды төктүк бу тууганым. Сүйүү деген жүрөктө болсо, Аллага болгон сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү жүрөктө болсо, анда көзүбүздөн жаш төгүлөт туугандар. Келиңиздер, канчалык убактыбыз калды? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мээнет кылган дин үчүн айтып кеткен васияттарын, сүннөттөрүн чындап аткарып, ушул пайгамбарыбыздын өмүрү, мээнети, малы жаны, ден соолугу, түндөлөрү уйкудан туруп кылган дуалары текке кетпесин десек туугандар, чындап биз дагы чын жүрөктөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдоп, башка үммөттөр үчүн, башка инсандар үчүн мээнет кылайлы. Башкаларга айталы, дейли, жеткирейли. Пайгамбарыбызга окшоп, малы жаныбыз менен башкалардын бактылуу кылуу үчүн мээнет кылайлы. Убакыт коелу. Малыбызды садака кылайлы. Ден соолукту садака кылайлы. Убакытты садака кылайлы туугандар.